Бабанов шайлоодон четтетилиши мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер Өмүрбек Бабановго 3 жолу эскертүү берди. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Жоробаева кабарлады. Анын айтымында Бабановдун Оштун 10 айылында сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу 13 арыз келип түшкөн. Боршайком анын сөзү жазылган видеону УКМКдан экспертизадан өткөрүүнү суранган. Кече БШКнын мүчөлөрү чогулуп экспертизанын жыйынтыгын күтпөстөн ага эскертүү берди. Мыйзам боюнча 3 жолу эскертүү берилген соң талапкерди шайлоодон четтетсе болот. Бүгүн БШК Бабанов боюнча бир чечимге келет. Аны шайлоодон четтетүү чечими кабыл алынышы мүмкүн, деди ал. Буга чейин депутат Канатбек Исаев Бабановду колдоп келген. Аны массалык башалмандыкты уюштурууга даярданган деген кине менен УКМК кармап кеткен болчу. Депутат Бабановдун шайлоо штабына жардам берип келген.